Bilmedim bayqaba çürüsün südegen ay suyimiz betinde. Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Бүгүн биз элибизге аттын кашкасындай таанымал ырчы мырза, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ырыскелди Осмонкулов агабыз менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Кандайсыз, жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, аман эсен. Рахмат. Алгач эле ушул жакында боло турган концертиңиз тууралуу сурайлы. Абдан жакшы суроо. Эми ар бир эле чыгармачылык адамга концерт бул дем да, чыгармачылык. Анан жеке чыгармачылыкта мына быйыл негизи абдан жакшы жыл болду мага. Анткени ошол эле тиги 29-январдан баштап президенттик Манас оркестри менен чакан концерт бердим. Андан кийин Жумахматов симфониялык чоң оркестри менен Жаштар Сейтек борборунда чоң концерт бердим. Бул ошо оркестр менен чоң кенен чыгармаларды ошол эле биздин маэстро Бакыт Алишеров композитор агайыбыздын чыгармалары көбү ырдалды. Эми азыркы болсо ошо күзүндөгү мен азыр ойлоп атам, ошо биздин ошо орус акыны жазуучусу Пушкиндин сүйгөн мезгил экен. Күз. Жыл сайын абдан жагат да ошо мезгилчи. Анан ошо күзгү ностальжия деп атын койдум. Бул концертте мени колдогон менин кесиптештерим Элес тобу, Инсан тобу, Гүлнур Сатылганова, эл артисти, Каникей, менин окуучум. Анан Мирбек Атабеков. Булар өтө чыгармачылыкка күнү түнү иштеп аткан инсандар. Анан андай инсандар көп негизи. Бирок эми бир концертке баары чакырууда бул убакыт керек. Жыл сайын концерт болот. Ошондо бир бардыгы эле жаш мун болобу, биз курак чыгармачыл адамдарды баарын ушу концертке чакырайын деген оюм бар. Абдан жакшы. Анан агай, ушул бизде атактуулукка карай жол деген рубрика бар да. Бүгүн ошонун алкагында сиз менен маектешелип атабыз. Баягы сиздин дагы өзүңүздүн басып өткөн жолуңуз бар да. Ырыскелди Осмонкулов болгончо дагы канча жолду басып өткөнсүз. Тенем өкөдө таланттуу экен, бирок өтө талантты мындай мен көрүп калдым да, талантты угуп калдым. Апам, Сүйүнбал апамдын талантты өтө бага жукканга деп ойлойм. Анткени өзү кошокчу болчу, анан абдан тамашакөй, анан бир отурушта болобу, майрамда болобу, бир отуруш майрамдарда болгондо элди карап эле мынтип эле жанагындай импровизациялап эле ырда берчү да. Негизи үй-бүлөбүз баары музыкалдуу. Менин эжем, Вера эжем, мен 10-чумун. 11 тууганбыз да. 9-чу бир тууган эжем. Ал Германияда, Берлин шаарында, Германиянын борборунда филармониясында иштейт. Скрипка аспабында. Анан өзү композитор. Бир эжем азыр пенсияда опера театрында хордо иштеген. Бир раматылык эжем тыным өтүп кетти 19 жашында. Ал дагы Мураталы Күреңкеев атындагы аспабында окуучу, училищесинде, вокал боюнча. Анар эжем раматылык, ал дагы Ош окуу жайында, музыкалык окуу жайында окуган. Эми баары ушу музыкага жакынбыз да, негизи. Анан окуп атып 4-класстан баштап Сарлыков Рафаэль Тагабекович агайыбыз да окуп калдым 4-класста, ушу эстрада жанрында. Аны мен агайым алып барган, ушуле Нургазы деп айтып кетпедимби? Өзү алып барып мени ырдатып, ырдайсың деп 4-класспыз, эми кичинекей балабыз. Анда вокалдык, инструменталдык ансамбль Аракет. Билим алдык, өтө мына агайымдын эмгеги өтө зор, анткени көп инсандарды окутуп, ушундай чоң даражага жеткирген. Ошол эле город 312, жана Светлана Назаренко, азыр тиги Россиянын багындырып жүрбөйбү. Ошол эле Жылдыз Осмоналиева, Актан Исабаев, Аслан Исабаев, мен, Медер, дагы көп, Гүлнара Тойгонбаева, баары ушу агайдын колунда өсүп калдык. Азыр бир иштейбиз.
улуттук консерваторияда бир чогуу сабак беребиз. Мен да мугалим болуп жанында жүрөбүз, дагы эле үйрөнүп жүрөбүз агайыбызды. Ошо анан эми музыка бул өтө өзүнчө планета, өзүнчө алам. Ошондуктан музыкага менимче Кудай талант берип аткандан кийин менимче талантты баркташ керек, сүйүш керек. Ошол жол менен дагы басып жүрөм. Ден соолукту адам өзүнө жасайт экен. Ден соолук бекем чың болсо, чыгармачылык болот экен. Ден соолугуңуз бекем болсун Рахмат, дейли. Анан рахмат. ушул апаңыздын аты Сүйүн бала, Сүйүн бала. өзгөчө экен го. Казактын кызы. Менимче ошо апам айтып берген, үй бүлөдө, ошо казак үй бүлөсүндө, тайтамдын үй бүлөсүндө тирүү калган ошо апам эле экен да. Анан сүйүн бала, бала сүйүнгүн, сүйүнүп жашагын, оорубагын, өскүн, турмушка чыккын, неберени көрүн, балдарын көрүн деп тайтам Муса тайтам коюптур атын. Болгону бирөө эле калыптыр. Көрбөйсүзбү? Анда ошо эле эми 30-30 жылдары апам 25 жыл экен. Анан ошо апамды ошо анда Казакстандан келатып, Мыкан деген айыл бар. Ошол жерге тайтам калтырып кетти. Бир үй бүлөгө калтырып, анан мен келем, кызымды багып турууга мен келем, алып кетем деп, анан ошо ойдон атам жок, тайтам жок. Анан ошо үй бүлөдө калып, анан эми Сусамирбек Тайкем раматылык, ошо Тайкемдин колуна үй бүлөсүндө калып, анан мана Тайке болуп калды дагы, бир тууган делечи. Ошол жерде өсүп, ошол жерден ошо Мыкан айылынан атам экөө кол кармашып, турмуш куруп калыштыр. Ошо менен 11 тууган болуп, мен эң кичүүсүмүн. Eneke bay, o yığım yığım. Eneke bay, o kutmanım uyuğum. Улуу байкемдин аты Мырзабек, ортоңку байкемдин аты Мырсалы. Анан эми карабайсыңарбы, тиги апам көрүп, эми Мырзабек Мырсалы, эми Тырсалы деп коет. Мен анан угуп атпайм. Аны карабайсаң, эми Кудайдын буйруганы да ошол күнү биздин Мыкан айылынын аксакалы, карыясы, Калый атабыз. Кой, Каниметтин үйүнө барайын, балалуу болуптур. 10-чу уулду болуптур, барып кутуктап коеюн деп барыптыр да. Анан келип кутуктап, бешик боңор бек болсун, көп балалуу карабайсың, Кудайым кандай берип атат силерге деп. Эми атын кандай деп Тырсал десе, Канимет бул эмне деген ат? Бул кыргыз тилинде анда ат жок. Бул эмне деген Тырсал деген? Мырсалы Мырзабек түшүнүктүү, мырза. Тырсал деген ат жок, кой. Ушул үйдөн, ушул көп үй бүлөлүү үйдөн ырыскы кетпесин депчи. Ырыс келди деп койгула деп, ушу Калый атам коюптур. Карабайсаң, ой Кудайым рахмат. Тырсал болуп калбаганыма дейсиз. Эми Кудайым бар да, Кудайым өзү. Ушинтип ырыс келди болуп калдым. Анан окуу жайында музыкага эми шыгыбыз болуп аткандан кийин анар эжем раматылык мени шыпыр менен сабап, Мукаш Абдрайын алып барып, конкурстан өткөрүп, комиссиядан 4 дегенин бааны алып, ошо виолончель аспап, биринчи скрипка аспабын алышты. Анан виолончель аспабын которушту. Ошол менен окуп калдым. Анда Медер Токтогулов менин классташым, ал да виолончель аспабында окуп. Ошол жерден билим алдым. Эми анда билим өтө терең. Мугалимдер мен үмүтүм мындай да, ушу азыркы убакытта, азыркы заманда Мукаш Абдрайын азыр бир мамлекет көзөмөл менен кайра көтөрүп, жанагындай бир мугалимдерди кайра чакырып, ошо региондордон канча таланттар калып атат, канча манасчылар калып атат, канча жанагындай ырчылар калып атат, канча жанагындай бир комурчулар, Миңжилкыевде болгон ырчылар кой катарып ошо айылда калып атышат. Ошо жүрөгүмдү күйгүзөт да, мындай жаман болгом да.
Мурда совет убагында автобуска отуруп алып, жанагы музыковедтер деп коет да, музыка изилдөөчүлөр. Ошого барып, ошондой балдарды угуп, тандап, Мукаш Абдраевна келип окутчу да. Ошол окуучулар азыр бүтүрүп, мына Эрнест Асаналиев, президент оркестринин маэстросы, Рахат Осмоналиев, Жумакматов оркестринин маэстросы. Мен эжем Германияда, анын классташтары Украинада, ошол эле Бонндо жүрүшөт. Нурдөлөт деген флейтист Мюнхенде биринчи флейта. Мына биздин жарандар Японияда баары ошол эле Мукаш Абдраев мектебинде билим алган музыканттар, инструменталисттер. Кыйын деген биздин жарандар башка өлкөлөрдө жүрөт. Эми Мукаш Абдраева мектеби чынында көтөрүлсө, эме бирөө дем берсе, алар келишет. Ошону күтүп турушат. Бул мамлекеттик проект болуш керек да негизи. Келечекте мен ишенет элем, буюрса. Буюрса. Анан ошол инсан тобуна сиз кандай келип калдыңыз? Инсан тобуна 90-чы жылдары келдим. Анда инсан деген фирма болчу. Ошо инсан фирмасы Эмиль Турусов деген байкеңер ошондой бир фирма түзүп, анан ансамбль чогулту балдарды. Ошол ансамблга ырдап калдым. Ошондо биринчи ырыбыз биздин Ала тоон кыздарай. Биздин Ала тоон кыздарайды Эркин айтып атат, Рыскелди экөөбүз жаратканбыз депчи. Мен аны Эркинди Миркан деп айтам да. Экөөбүз отуруп эле жаратканбыз. Мен эсимде жок чындачы. Анан бир жагынан жакшы, экөөбүз жаратса, мен дагы авторум экенмин депчи. Ошо менен жагымды. Эми жөнөкөй, бирок өтө дагы эле баарына жагат. Анда ал жай ыр болчу да. Аны микс кылып, мындай азыр баары билип атышат. Биздин Ала тоон кыздарай деп. Анан Энекебай Айбарат атты 96 жылдан баштап инсан тобунан кеттим. Анан жеке өзүмдүн чыгармачылыгым ушу Айбарат менен башталган негизи. Айбарат Энекебай, анан ойлойсуң сулууга ушинтип анан. Анда 90 жылдары өтө кыйын болчу турмушчу, жашоо. Анан ресторандарда иштеп, ресторандардан акча табып, иштеп, күнү-түн иштеп, үй бүлөнө багып, өтө эрте үйлөнгөм да менчи, бала болгом. Анан бирок чыгармачылыкты таштаган жокмун да. Чыгармачылыкты мен Кудайымдын белгиси менен бирок Айбарат киосктон бир жанагы китебин сатып алып, анан ноталардын ичине ачсам Айбарат бар экен. Уккам. Анан ачуу ырдаптыр, дагы көп ырдап. Бирок анан көрүп көрөйүнчү деп нотасын ойносом, мында обону башкача да, мындай башка обондорго күйлөргө окшош эмес да, өзгөчөлүк бар. Ошо менен жагып, анан өзүнүн аранжировкасын өзүм жасап, 96-жылы Гүлнара Чокубаева эжекебиз мен ошо эжеме ырды көрсөтүп, алда эжеме ырды жаккан го деп, анан клип тартпайлык деп ушундай бир сөз табышып калдык да бирибизге. 96-жылы ошо Айбарат. Анда момундай цифровизация жок да. Тиги жанагындай бетакамды таап алып, анан архивге барып, бетакамдан көчүрүп, анан алып келип, анан монтажга салып, азап да. Азыр баары жөнөкөй да. Анда ушуну менен тартып алып, ак мөрдөн алганбыз. 25 жыл болуптур. 25 жыл. Мен төрөлгөн жыл экен. Айбарат экөөбүз тең экенбиз. Кандай эле? Анан дароо эле эми аны жазып аткандан кийин, чыгарып аткандан кийин мен корктум. Анткени элдин кулагына сиңип калган ырларды кайра жаратуу бул коркунучтуу. Экиси жоопкерчиликпи? Жоопкерчиликтүү. Анан жаман жасап койсоң, элге жакпай калсаң, чыгармачылык өлдү деген сөз да. Анан көп музыканттарга көрсөттүм, тияга көрсөттүм. Буну болобу депчи, карап көрөлү десем, баары Рыскелди абдан жакшы болуптур. Кой, жере бер деген. Ошондон кийин анан тартылбады. Анан коркунучтуу да. Жаңыр өзүмдүн ырым болсо, жеке өзүмдүн ырым, анан коркпойсуң да. Анан эл ырдап жүргөн ырларды ошол Энекебай, ошол ойлойсуң, ошол сулууга, ошол Айбарат менен алгачкы ырым. Аны кайра жаратуу бул элдин сыноосу абдан. Анда кичине жеңилирээк болчу да. Азыр интернет менен бирөөгө жакпай калсаң, колдоп эле, туура эмес айтса да, туура айттым деп эле аны кетти да. Кудай сактасын. Ошо менен жакшы эл абдан кабыл алды. Анан
бир жерге барсам ай баратат келатат депчи. Анын аркасы менен мен Таттүбүнүн баласы деп чыкпады буларчы. Таттүбүн Ескелди агай ушу көп эле айтып атат. Таттүбү Турсунбаевдин сиз эң күчтүү баласызбы депчи. Мен койгой. Ким айтты депчи. Андай эмес, мен ырдап койгом ал Нуркан Турсунбаевдин ыры. Мен чүйдөн болом, ал жуммалдын болот. Эжекебиз деп ушуну түшүндүрүп. Ошол эле ыр майрамдырдасы көлдүкпүз. Садага моштурдасы коштукмун. Анан агай ошол Айбарат атабыз ыр майрам бар ушундай элге аябай популярдуу болуп турганда сиздин атыңыз чыгып турган учурда мындай көпкөн учур деп коебузбу? Жок, андай болгон жок, андай ой дагы сезим болгон жок. Анткени мен 35-34 жашымда машина көтөрдүм. Ага чейин мен маршруткада эле, автобуста элдин коркпой эле, элдин арасында эле жүрдүм. Автограф берсе берем. Мындай да, негизи баарыбыз адамбыз да, пендебиз. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн кесиби бар. Мен кесибимди жүрөгүмөн сүйөм. Мен аны ойлобойм. Мен элдин арасында коркпой эле жүрө берем. Кээ бир белгилүү адамдар мурда башында чыгып атканда мени эл тааныса, мени бирөөлөр ушул аты фамилиямдан чакырса деп кыялданчу экен да. Аны ойлобош керек. Кесибиңди сүйсөң, ал сүйүү өзүнчө келип калат. Анда билбей каласың келгенин. Менимче да. Маршруткада автобуста жүрдүм, анан суроолор болчу. Ескелди агай, сизде машинаңыз жокпу депчи. Машинам жок. Эми болот го буюрса Кудай. Анан 2001-жылы болгон унутпадымбы, Гран-при. Анан ошондон баштап машина пайда болду. Ал машинаны квартирага алмашып, анан 2002-жылы бир байкем сатып алам дедик машинаны. Анан айттым, мен сатып алганга билбейм, мен буну байге да буну саткан болбойт деп. Анда өзүм квартирада жашайм. Анан тиги байкем Али деген Алик болчу аты. Анан айтпай, алмашпайсызбы депчи. Эми карабайсың, мен квартирада жашайм да, анан алмашпай. Эмнеге десем, квартира. Квартира мен азыр анда байкемге чалып көрчү дечи. Билип көрөйүнчү дедим да. Эми бой башка жерде да. 4 бөлмөлүү квартира берип атышат. Анан уже башына баш алмашып 4 бөлмөлүү болуп калдым 2002-жылы. Анан балдар кетпеди, балдар өсүп баштабады. Өсүп анан бул Кудайдын буйругу, Кудайдын мен көрүп общежитиеде жашап, 2 бала менен иштеп, кыйынчылыктар болду, бирок кыйынчылыктарды биз жеңдик. Башыбызды түшүрбөй, төмөн түшүрбөй. Менимче бул кесибимди жүрөгүмө сүйгөнүм деп ойлойм, менимче. Анткени башка ой жок болчу да. Ошону менен дагы эле иштеп жүрөбүз. Баары аман-эсен, небере аман-эсен, баары өзү жайы менен жашап жүрүшөт. Мен ошо абдан кубанам. Жүрөгүм жеңил. Кесибим, досторум бар, туугандарым бар. Баары өзүнүн орду менен. Анан агай ошол 19 жашыңызда үй курган экенсиз. Ошол учурда ушул чыгармачылыгыңыз кандай эле? Мен 96-жылы мен жеке чыгармачылыгым башталды. 87-жылы мен үйлөндүм. Ошондо бир 4-5 жылдан кийин мен Исан тобуна бардым да. Ошо Исан тобу менен мен жана жеке чыгармачылыгым, ошо эстрада жанрында өзүмдүн чыгармачылыгым башталды. Дайыма эсимде болчу, анткени мен Инсан тобунда болбосом дагы мен музыка ошо изденүүдө, дайым изденүүдө жүрчүмүн да. Бир күн келет, бир замат буйруса, ден соолук болсо, бир күн келет, мен ошо ырдайм. Мен ошого жанагындай өзүм үмүтүмө, өзүм жанагы жетем деп, максатыма жетем деп, дайым ошондой бир үмүт болчу да. Бирок ал менимче бул менин билимим бар. Билимдин аркасы менен мен ошондой даражага жеттим деп ойлойм. Анткени билим өтө мага түрткү берди да, билим. Анткени билимдин аркасы менен мен көп жакшы нерселерди, музыкалык чыгармаларды чыгараттым деп ойлойм. Анар эжеңиз шыпыргы менен кууп келгенде аябай көп ыраазы болупсуз да. Барып айылда чоң бала кенендикте, талаада. Анан барып кайсы мектеппи, кайсы шаарга барбайм деп сабап, кийип жыңалак барып, ошо конкурстан өтүп, анда Вера эжем окуп атчы мектепте.
Анан 2-3 жылдан кийин көндүм. Хорго катышып, ырдап, ушинтип эле 4 класстан башлап тиги ансамблга катышып, ушу менен эми бала айылда өскөн бала, анан тиги 1-классты ошо орус мектебинде окугам. Анан ошо 2-класстан баштап абдырап калып баратпай окуйсуң депчи. Анан айылда чоңойгон бала эмне ошо ойнойм дейт да. Башында кайсы окуу. Анан агай ошо атактуулуктун туу чокусу болобу негизи деп коебуз го? Жок, менимче болбойт. Чыгармачылык бул чыгармачылыктын чеги жок. Мисалы бирөөгө андай чеги болуп калса, анын чыгармачылык токтоду деген нерсе деп белгилейт. Менимче чыгармачылыктын чеги жок, анткени чыгармачыл дайыма чыгармачылыкта жүргөн адам дайыма изденүүдө, менимче, дайыма изденүүдө. Ошону менен чыгармачылык өсөт, ошону менен чыгармачылык кенен, ошону менен элдин сүймөнчүлүгү, элдин сүйүүсү чыгармачылыкка. Бир калыпта туруп калса, эл тажайт. Эл жаңы угамдайт, жаңы үн угамдайт, жаңы инструменттер, жаңы аранжировка, жаңы ырларды, мазмундуу ырларды угайм дейт. Ошону менен кызык да чыгармачылык негизи. Анан сиздин ырларыңыздын көпчүлүгү дейбиз классикалык үлгүдөгү ырларды. Анан бирок азыр көпчүлүк эле ырчылар тойго ылайыктап эле тойго ыр чыгарышым керек деп калбадыбы? Мен абдан жакшы суроо. Негизи андай болушу мүмкүн эмес. Анткени менимче жакшы ыр ал той болобу, эмне болобу, эшикте болобу, ал ырдын сулуулугу бардык жерде сулуу да, жакшы. Анан бөлгөнү мага жакпайт да. Кантип бөлүшөт ырды? Ал эми бөлүп калышты көбү. Тенденция кетти. Бирок менимче мен ырдалып жүргөн ырларды мен тойдо ырдайм, отурушта ырдайм, концертте ырдайм, ошол эле ырдар. Анан бөлгөндө мага түшүнүксүз, чынында. Түшүнүксүз. Анан мындан 10 жыл мурда айткан экенсиз бир маегиңизде, сахнанын баркы кетип калганына кейим депчи. Бир өзгөрүү болдубу андан бери? Жок. 10 жыл аралык. Жок. Өзгөрүү болгон жок. Өкүнүчтүү, өзгөрүү болгон жок. Өзгөрүү бул чоң проблема да. Мына ошол эле мына. Жанды музыканттар, жанды үн, чыныгы концерт болсо, ошондо сахнанын баркы кайра көтөрүлөт. Анткени ошол эле чоң сахналарда Болот Мылжыкыев, Чолпонбек Базарбаев, артист балеттер, артисттер, Мыскал Өмүрканова, Сартбаева, Мырзабаевтер, кандай гана залкар адамдар, акындар, комузчулар концерт берген ошол жерде турган адамдардын азыр баркы түштү. Жүрүң кысылат да жаманчы. Анткени биз Мукаш Абдыраев мектебинде окуп жүргөндө хордо ырдаганбыз да. Ошо агайларды көргөнбүз да. Бир сахнада биз хор кичинекей балдарбыз да. Ошолорду көргөнбүз да. Кандай чоң адамдар. Баары жандуу. Фонарама жок. Таза баары. Эл толтура батпайт залгачы. Азыр эл түшүнүп калды. Барбайт, баркы түштү. Ошону кайра көтөргөн, бул көтөрүүбүз келсе, ошо жанды музыканттар менен ошондой концерттер жасаш керек. Кайра көтөрүлөт бар. Мен ошого ишенем. Мындан жакшы анан ушул ырчылыктан башка, чыгармачылыктан башка дагы бир нерсе менен алек болуп көрдүңүзбү? Үйдө жер тамда жашайбыз да. Үйдө коронун жумушун баарын өзүм жасайм. Коркпойм, атам үйрөтүп кеткен да. Азыр ушу атамдын үйрөткөнүн баарын эстеп атам. Момундай кылды эле, мындай балтан мындай чыкты. Коркпойм. Бул мага абдан кызык, анан жагат да. Эми жер тамда жакшы да. Кенен балдар чуркайт. Коро чоң. Адам үй калтырып кеткен. Күчү балага калсын депчи, өзү жаздырып баарын калтырып, анан ушу балдардын күлкүсү бар. Атам айтканда балдардын түтүн өчпөсүн, от өчпөсүн, балдардын күлкүлүү болсун, неберелер чуркасын деп, ошонун баарын аткарып атам айтканым. Менимче арбага ыраазы болот, апам атам.
Жакшы. Анан балдарыңыз жөнүндө дагы айтып берсеңиз, ушул сиздин жолуңузду жолдоп, негизи эле сиздин өзүңүздүн деле аты негизи. Азыр ошол эле концерттин жанында жүргөн мен жардам күнү түнү мага жардам берип ушу жубайым Гүлзана Эркинбаева өзү ошо Курчак театрынын артисти, артисткасы. Жанында жүрүп баарын көзөмөлдөп жардам берип жүрөт. Убактын бөлүп. Чоң рахмат, анткени жакын адам да. Ушу менин балдарымдын энеси. Эң кичүү кызым Мыскал. Мыскал Өмүрканын атына койгом. Гимнастика барат. Спорт гимнастикасына. Анан пианино аспабында окуйт. Шубина мектебинде. Балам Шубина мектебинде кичине окуп, азыр англис тилине берейин деп атабыз. Англис тилине берип, анан спортко. Эң улуу балам Адил менен Айсылуу музыкага жок. Эми 90-жылдары биз өзүбүз жашпыз, анда үй-бүлөнү багыш керек, анда заман жашоо башкача болчу да. Кыйын болчу. Анан бар өзү турмуш менен ортоңку кызым Испанияда, Испания улутуна турмушка чыккан. Жакында 29-сентябрда 8-неберелүү болдум мен. Мына. Ушундай бир какебиз да. Абдан жакшы. Рахмат. Жакшы. Бар жакшы, бар орду менен. Анан айтып коюшат, ушул чыгармачыл адамдардын жубайы, жолдошу бул бир чет жоопкерчиликтүү, сыймыктуу, бирок ары түшүктүү, оор депчи. Оор. Туура айтып атышат, оор. Эми негизи бул жерде аң сезимди өчүрбөш керек. Үй бүлөлүү бул кичинекей мамлекет да. Кыялбек Урманбетов айткандай. Кандай деди эле? Үй бүлө өлкөбү өзүнчө, ата мекеним сенден башталат депчи. Үй бүлө бул кичинекей мамлекет. Кичинекей мамлекетте кандай болсо, чоң мамлекетте да ошондой болот депчи. Анан албетте оор. Мен ушу мага чыдап атканыңа чоң рахмат депчи. Бирок баары аң сезим менен, баары эми биз адамбыз да. Түшүнүш керек, көтөрүмдүү болуш керек, кечиримдүү болуш керек. Бири-бирибизге көтөрүмдүүбүз, кечиримдүүбүз. Анан ушул биз эс тарткандан бери, Рыскел Досмункулов деп сизди тааныгандан бери чач жасалгаңыз ошол боюнча келе жатат да. Ой. Бул имидж да. Эми бир күнү тиги Гүлзана жубайым айткандай, ушу чачты бир күнү алдырбайм депчи. Ай, алдырбай баган. Алдырып шляпа бир. Жо. Түшкөндө алгырым депчи. Эми азыр эми ой болгон. Алдырам депчи. Бирок эми көнүп калат экенсиң, эл да көнүп калыптыр. Көбү айтат, ай, алдырбаңыз депчи. Анда Рыскелде болуп аласыз депчи. Рахмат агай, чоң. Дайын ушундай алтындай убактыңызды бөлүп, маек берүүгө макул болгондугуңуз үчүн бар болуңуз. Рахмат сиздерге. Аман болгула, ушинтип эле иштеп, жакшы суроолор абдан жакшы болду. Рахмат силерге. Эми кес-кесте жаңылыктар болсо беришип туралык. Албетте. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.